Жаратман 2020 онлайн форумунун негизги максаты жаш театр ишмерлерин колдоого алып, пандемиянын эпкини менен көрүүчүсүз калган театрлардын ишмердүүлүгүн жандандыруу, ошондой эле актерлорго дем күч берүү менен бирге алардын профессионалдуулугун арттыруу негизги максат. Бүгүн абдан бир жакшы маанилүү долбоор башталып атат. Анткени өнүгүш үчүн билим керек. Билим болсо бир сен менен кетип калбасын да, тажрыйбаң билим болсо бирөөгө берип кет, анткени бул аманат нерсе. Ошон үчүн бир сөз барго, ким күчү болсо күчү менен, билими болсо билим менен, байлыгы болсо байлыгы менен адамдарга жардам берсин депчи. Азыр эми пандемия учурунда көптөгөн биздин артисттерибиз, искусствонун өкүлдөрү, актерлорубуз жумушка чыга албай калды да. Үйдө отуруп иштеп атат, же болбосо мурдагыдай бир гастролго чыга албай атат, жаңы репертуарлар даярдай албай атат, анткени баардыгы токтоп турат. Ушул учурдан пайдаланып биз бир долбоор баштадык. Бул Жаратман деп аталат. Мен айтат элем, үйрөн жана үйрөт деген. Бул демилгени Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрынын көркөм жетекчиси Назым Мендебайров көтөргөн. Форумдун жүрүшүнө Кыргыз театрынын беделдүү ишмерлери онлайн сабак өтүшөт. Анан ушул маалда ушундай бир онлайн форматта форум өткөрсөкпү деп, себеби мисалы үчүн офлайн формат өткөргөн маалда көп учурда мен өзүмөн деле билем да, көп учурда мисалы физикалык түрдө жетише албай каласың, бара албай каласың элем. Жаздан бери бир топ ушундай онлайн форумдарга катыштым. Анан ушул атайын демилге көтөрүп, ушул жалпы республикадагы көп театрлар бар. Элет жериндеги театрлар бар, региондордогу театрлар, ушул жердеги жаш актер, актрисаларда, балким дейм да, менин да өзүмдүн жаш кезде ошондой ойлор болгон. Менин чыгармачылыгым эч кимге кереги жоктой, менин искусством башка адамга кереги жоктой, бир ушундай бир сезим болгон да. Анан ушул сыяктуу нерселерден менин оюмча бир гана нерсе бул билим кутултат деп ойлойм. Албетте идеянын өзү жакшы. Идея Назым Мендебайровдун демилгеси биздин өзгөчө мореки элет жериндеги жаш актерлорубузду, ошолордун бир профессионалдык деңгээлин, ошолордун мүмкүнчүлүгүн чыгармачылык биздин борбордук театрлардагы чыгармачыл адамдардын, же болбосо жаштардын деңгээлине чейин жеткирип, анан ошо бир калыпка, бир деңгээлге түшүрүү максаты менимче бул өтө мындай бир мындай кандай десем, үзүрлүү миссиялардын бири болуп эсептелет деп ойлоймун. Ушундай жол менен биз ошол элет жеринин жаш актерлорунун мүмкүнчүлүгүн, алардын потенциалын жогорулатууга өбөлгө түшөбүз го деген ой туруп атат да. 27 ноябрда башталган форум 4 декабрга чейин улантылып, ар бир жыйында заманбап театрдын өнүгүү тенденциялары, актердук чеберчиликке окутуу методикасынын өзгөчөлүктөрү, театр социалдык институт же заманбап театрдагы менеджменттин орду, заманбап репертуардык театр же театрдын репертуарына актуалдуу чыгарма коюунун өзгөчөлүктөрү туурасында лекциялар окулуп, практикалык машыгуулар жүрөт.